Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич жана биздин Кыргызстандын президенти, биз ушул айласыздан сиздерге кайрылып отурабыз. Кайрылып отурганыбыздын себеби биз 2014-жылдан бери 2016-жылдары 15-жылдары үлүшчү болуп ошо Искастрой курулуш компаниясына договор түзүп, бардыгыбыз 23 адам договор түзгөнбүз. Договор түзүп, Акунбаева 117 А көчөсүндөгү жер тилкесин алып, ошонун негизинде бизге батир бермек болгон. Анткени бардыгыбыз 23 киши бүт договорду Искастрой компаниясы менен директори Сайриев Нарымбек менен түзүп, болгон акчаларыбыздын баарын төгүп бергенбиз. Астыбыз 63 АКШ долларын төлөгөнбүз, артыбыз 15-20 миң долларды төлөп, биз ошо үйдү бүтүрүп берүүсүн суранып, иш жүргүзмөкчү болгонбуз. Бирок 2018-жылы Сайриев Нарымбек Искастрой курулуш компаниясынын директори камалып кетип, ошондон кийин биз үлүшчүлөрдүн баары эмне кыларыбызды билбей калганбыз. Ошон үчүн 23 киши үлүшчү болуп, бардыгыбыздын колубузда договорлорубуз турат, бирок ошол 23 кишинин ичинен Мурат Мурзаев деген адам 10 квартирага, анан акчасы дагы бир 500 миң доллардай акчасын төгүптүр Искастрой компаниясына. Бирок ошол бала бардыгыбызды чогултуп, улам собрание өткөзүп, чогулуш жыйын өткөзүп, ушул үйдү мен өзүм алып, өзүмө жаздырып алып, үйдү мен салып силерге берем деп айткан. Биз ошого ишенип, ошонун натыйжасында ал Глобустрой компаниясынын директору Жапаров Амандык менен келишим түзүптүр. Келишим түзүп, бизге ошол бардык орто жерден дагы көп акча чыгым каражат болуп, асты 40 миң сомдон 600 доллардан акчалардын баарын 10 миң, 5 миң, 20 миңден акчаларыбызды чогултуп бергенбиз. Анткени тиги Сайриев Нарымбек объектинин бүт башка майда чүйдө немелердин баарын бүтүрүптүр, мен бүтүрөм деп, ошо акчанын баарыбызды чогултуп, биринчи этаж бүтсүн, экинчи этаж бүтсүн деп бизди ээрчитип жүрдү. Биз бардыгына макул болуп, бирок бир да жолу бир мындай тиги жазып алып, биз ошондон эч нерсени сурабай эле жүрүптүрбүз. Бирок акырында биринчи этаж, экинчи этаж, үчүнчү, төртүнчү, бешинчи этажга келгенде биз чыдабай, анан деген сурай баштадык, биз менен качан договор түзөсүңөр деп. Бирок договор түзүүнүн ордуна аягында бизден Мурат Мурзаев да качып калды. Амандык Жапаров аягында бир жолу собранияга келип, үлүшчүлөр менен собрание өткөзүп, бирок ошондо айтты: мен силерге договор көрсөтө албайм, анткени силер үлүшчүлөр бул жерде жоксуңар деп. Ошондон бери мына Мурат Мурзаев менен 2 жыл 3 жылдын арагында артынан суранып жүрөбүз, бирок эч кандай натыйжа чыккан жок. 2023-жылы биз прокуратурага арыз жазып, ушул бардык үлүшчүлөр кайрылганбыз. Ошо кайрылгандан кийин алар болсо тиги 1 май райондук тергөө органдарына бизди бир Алмабеков Эрнис деген следовательга дайындады. Ал следователь бардыгыбызды чакырып, бүт болгон иштин чоо жайын бардыгын бизден сурап, андан кийин ошо 1 жыл күттүк, эч нерсе тыянак чыккан жок. Андан кийин дагы Базарбаев Жантай деген следователь өткөрүп берди. Биз бардыгыбыз ошо жерде дагы жүрдүк, суралып жүрдүк, бардык, эч кандай жыйынтык чыккан жок. Жантайды аягында башка жака которуп, биз дагы эч кимибиз жок калып калдык. Андан кийин 1 май райондук дагы Нарбаев Нурсултан деген следователь менен иш жүргүзүп, бардыгыбыз суралып, анан Мурат Мурзаевди кошо чакырды, Сайриев Нарымбек ага чейин дагы чакырып, аны менен бардыгы бүт стыковка болуп сүйлөшүлгөндөн кийин аягында дагы алардан ишти уже алып коюп,
бизди шаардык райондук тергөө кызматкерлерин өткөзүп берип атат. Эми бул жерден биз аягында сүйлөшүп, мына Мурат Мурзаев менен дагы сүйлөштүк, Сариев Нарымбек менен сүйлөштүк. Экөө бири-бирине шылташып, Мурат Мурзаев бизди канча жолу көрүп, канча баардыгыбыз менен сүйлөшүп, аудио запистерибиз бар, бүт сүйлөгөн сөздөрүбүз бар, ошолордун баарын жокко чыгарып, аягында Мурат Мурзаев биз силерди тааныбайбыз деп айтып атат да. Биз силерди тааныбайбыз, көргөн да эмесмин. Искастройдун 100-200 дольщиктер бар болчу, үлүшчүлөр бар болчу. Мен буларды вообще көргөн эмесмин деп ошентип айтып атат. Биз орто жерде калдык. Бул жерде айтып кете турган нерсе 23 үлүшчүлөр бар экен да. Ошо 3 үлүшчүгө Мурат Мурзаев 53 000 акш долларын үчөнө бөлүп берген экен. Төккөн акчаларын баарын бөлүп бериптир. Орто жерде 9 киши, мына ушул жерде жалаң пенсиядагы адамдар ушул жерде же акчабыздан жок, же үйдөн жок, ушинтип арабек калдык ушул жерден. Ошон үчүн биз сизден сураларыбыз, суранышыбыз эми ушул жерден эми биздин ошол көйгөйүбүздү туура чечип, орто жерде Сариев дагы жүрөт, ал ушул жерде Мурат Мурзаев жүрөт. Мурат Мурзаев болсо азыр Датка курулуш компаниясын жетектеп, ошол жерде үйдү салып, бардык ошо үлүшчүлөрүнө берип атат. Ошо 9 киши же андан жок, же мындан жок болуп отурабыз. Биз ошол сизден өтүнөрүбүз, ушу биздин көйгөйүбүздү чечип берсеңиз жакшы болот эле. Урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, азыр эже айтып кеткендей, биз 2 жолу алданган дольщиктербиз. Арабызда көбү пенсионербиз. Биз 2 жолу алданып, ишибизди прокуратура карап, кайра Первомайский районго которуп, бирок иш такыр жылбай атат. Жагуштар айткандай, такое ощущение, как будто мы живем в стране мошенников деп. Милициялар, следовательдер ишти жүргүзгөндө, иликтегенде бизди суракка алып, тиги алдаган кишилерди такыр суракка албай, биз такыр эле ишибиз жүрбөй атат. Биз өтүнөт элек, ушул ишти өзүңүзгө алып, өзүңүздүн көзөмөлүңүзгө алып, теңшерип беришиңизге. Анткени биякта деген 3 адам бири-бири менен келишип алышып эле, бири-бирине сатып, эже айткандай, алдамчылык жол менен ушул объектти өзлөрүнө жаздырып алышкан. Бирок мына 4 следователь, 5-чи следовательге өттүк, 5-6 ай убакыт чоюп кармап, эчтеке изилденбей, бизди улам-улам бир следовательге которуп атышат. Биз аябай нааразыбыз, милициянын ишине биз ыраазы эмеспиз. Ушуну өтүнөбүз сизден, көзөмөлүңүзгө алып койсоңуздар. Өтүнүч менен сиздерге пенсионерлер 2 жолу алданган дольщиктер. Камчыбек Кыдыршаевич, биз сиздерден алданып калган пенсионерлер милицияларга такыр ишенбей калдык. Ушу менен 5 следователь которулду, бизди эч кимиси карабай атат. Эми акыркы үмүт сиздерде, бизди карап, ушу биздин ала албай аткан ушу үйлөрүбүздү туура чечип карап берүүңүздөрдү суранабыз сиздерден.